Биринчи суроом Улан Орхан сизге да. Айтсаңыз, ошол Орханынан толугу менен кыргыз жараны болуп эсептелеби? Орхан Инандын бүгүнкү күнгө биздин дагы республиканын жарандыгы бар экен белгилүү болгон. Азыр кылмыш ишинин алкагында текшерип атабыз, кандай алынганын. Бирок түрк мамлекет тарабынан дагы өзүңүздөргө белгилүү болгондо элчи дагы айтып атат, алар биздин жарандыктан кеткен эмес, биздин дагы жарандык атат да. Эки кош жарандык пайда болуп атат да. Ошондо азыр кылмыш ишинин алкагында бизге дагы ошондой маалымат жеткендиктен биз териштирүү иштерин баштадык. Азыр кандайча алынганын баардыгын текшерип жыйынтыгын айтабыз сиздерге. Мен буну бекер суроо берген жокмун да, анткени мен айтайын дегеним Орхан болобу же башка болобу, бирок биздин жаран болгондон кийин, кыргыз жараны болгондон кийин биз айырмасы жок кыргыз жаранына бирдей карашыбыз керек да. Туура айтасыз. Эртең бүрсү күнү мына эмне үчүн эл толкундап атат? Анткени алар эртең менин деле ар ким алып келип алып ушинтип урдап кетсе болобу экен деген маселе жаралып атпайбы? Геп ал кишиде эмес, геп негизи эле биздин ушул система ушундай бир сбой сыяктуу бергенде болуп атпайбы? Мит айтсаңыз, биз реалдуу түрдө алып келе алабызбы, же алып келе албайбызбы ал жараныбызды? Кандай чаралар көрүлүп атат и кандай көрүлөт? Айта кетсем, кечээ күнү биз Түрк Республикасынын Кыргызстандагы элчисин чакырып ага протест нотасын тапшырдык. Ошол нотада жазылган эки мамлекеттин ортосундагы кызматташуунун алкагында, ошондой эл аралык документтердин алкагында, сүйлөшүүлөрдүн алкагында консулдук мыйзамдардын негизинде ал биздин жаран болгондуктан ага толук биздин кирип жолугууга мүмкүнчүлүгүбүз болуш керек деген биз сураныч нотасын тапшырдык. Ошондуктан алар азыр карап жатышат. Албетте ал кишини Түркиянын жараны, ошондуктан биз аны түрк жараны катары карап, Түркиянын мыйзам чегинде иш жүргүзөбүз деген жообун айтышып атат. Бирок расмий түрдө азырынча жоопкерчилик албетте биз ага кирүүгө, ага жолугушууга, ага консулдук жактан жардам берүүгө болгон аракетибизди жумшайбыз. Реалдуу түрдө алып келе алабыз деп айта албайбыз да, туурабы? Бул маселени да биз көтөрдүк. Биздин жаран болгондуктан кайрадан Кыргыз Республикасына кайтарып келүү боюнча талабын койдук. Түрк элчиси айтып атат, ал эми түрк жаран болгондуктан биз аны сот чечиминин негизинде гана карай алабыз деп. Ошондуктан азыркы мезгилде алардын чечиминин жообун күтүп атабыз. Улан Орхан, бизде түрк жараны түрмөдө отурган же бир кандайдыр бир дело менен публикация этилген бир жаран барбы? Бар. Убийство менен розыскада жүрүп, кармалып биздин СИЗОдо отурган жарандар бар түрмөдө. Мен айтайын дегеним, эми ошолор менен керек болсо алмаштыруу маселесин көтөрүш керек дейм да. Другого варианта нет уже, правильно? Же болбосо баягы эскиче кинолордо көргөндөй эле биз дагы бирөөнү урдашыбыз керек, анан алмаштырыш керек деген эле бир кооптуу нерсеге алып келип атабыз да. Мен эми чын айтайын, жеке өзүм пикирим, кыргыз жараны болгондон кийин айырмасы жок кайсыл улут болбосун, кайсы жактын буга чейин гражданды болбосун, биздин жаран болгондон кийин биз өз жараныбызды толугу менен сактап калышыбыз керек. Жана сиздер ушул жерден эртең мына элге азыр бүгүн кепилдик берип коюшуңар керек. Бардык жаран под защитой государства депчи. Мына ошону улан, сиз дагы бир айтып коюңузчу өзүңүздүн сөзүңүз менен. Туура айтасыз. Жарандарга биз кепилдик беришибиз керек. Өлкөнүн ичинде коопсуз өлкөдө жашай тургандай шарт түзүп беришибиз керек. Сиз айткан маселе боюнча биз дагы азыр ойлонуп атканбыз. Бизде 10дон ашык Түрк Республикасынын жарандары бул жакта камакта отурат. Ошолордун бул жерде Кыргыз Республикасынын аймагында кылмыш кылып отурган кылмышкерлерге алмаш жасап болот. Муну дипломатиялык жолдор менен чечиш керек деп ойлойм. Мит иштеп койсо болот го дейм го, эми предложение кылгыла да, аракет кылыш керек. Бул жерде дагы жолу белгилеп кетейин, маселе ал Орхандын өзүндө эмес, маселе кыргыз жарандыгы болгондуктан ушундай мына катуу элде толкун болуп атат. Чын айтыш керек аны. Рахмат.